Жаңгырчиевдин атасынан бирөөлөр келип, биздин атыбыздан менин атым дагы айтылган ал жерде. Камчыбек Кыдыршаевичке акча керек болуп атат, 180 000 доллар бересиз деп, атасынан вымогать этип 180 000 доллар алып алышат. Эки бала. Бири Кадамжайлык бала, бири ишти өзү негизи Жаңгырчиев шоу кылып салат да, бул жерге кошот, Ташиевди кошуп салат, вымогательствону кошот. Бул какой-то политический шоу кылып, өзүнүн жөнөкөй могу коррупционный бир ишини политический окраска кылам деп турушун жазат. Мен таң калып атам. Мен бул мына взятка берип аткан киши оправдация этип чыкты, мандатты алды. Депутат болду. Эмеден секирип атат. Эми азыр обвинять этип кайдагы жалганды сүйлөп атат. Вымогательство 180 000 долларов депчи. Жалган бул следствиеден чыктыбы жалган, что 100 000 берилген, что вымогательство жок, что өздөрү алып келип берген акчаны. Чыкты да следствиеден булчу. Элимге кирдим мен. Элде мен коркпойм ал Жаңгырчиев Эсенамановторданчы. Коррупционер бул балачы. Азыр кайсы бети менен бул мандат алып алып, ушунча элди карап, 7 миллион киши көрдү мунчу. Филе боюнча ошого жооп берсин деп атам мен. Бул взятка берген да. Мен даярмын показания бергенге. Бул деле мага окшоп эмесин көрсүн деп атам да. Пусть бул да отвечать этсин. Эч айтып атпайм, окуп алып, мен жиндирген, мен туугандарым бар, мен эмне уят кыласың. Муну эч ким уят кылган жок, бул өзүнө өзү уят кылды. Аз деле коом чындыкты билсин да. Бул неге берген акчаны, кантиген, руководство да билсин неге берген акчаны. Бул жерде Эсенаманов эме болот, гарант болуп туруп берет. Ал несине гарант болуп турат түшүнбөйм менчи. Мен алардай урдаган акчам жок, мен бала чакам бар менин. Өзүмдүн намысым бар менимчи. Мен акчам алардай жок, урдап алган, эметип алган. Ошол качып жүрөт, акчасын алдырып койгон деп коркуп чыкты. Эми бүт урдап алган элдин акчасынычы. Бетине айтам мен анычы. Ыплас. Несине корком? Булар азыр кредита деп берет мага. Не деп беришип атат? Башка эмне кылышат? Билем мен акчасы көп экен, не кылат экен, билгенин кылып алсын. Но мен чындыгы өзүмдүн эмемди айтып коюшум керек. Мен даярмын показания берип, эсти ушул иш эгерде эметсечи, мен бербесем деле бүт сотто эмеде турат булар. Алып келип беришкен бизге акчаны, взятку, попытка взятки, дачи взятки болгондо булардыкычы. Болбой калгандарын жазып чыгышкан. Еще жазып бүт кошуп, каша кылып, политический окраска кылышып мунучу. Акчаны, сумманы көп кылып, тиги председательге чейин кошуп бүт. И мен экинчиден сураганым мен бул баланын жөнүн калтырбаш керек мунучу. Иплас бул бала. Кантип бети жок келип алып еще бул плюс оправдался, плюс мандат получил, плюс сейчас сидит еще азыр не оправдание кылат экен бул азыр эртең айтып берем деп атыптыр го. Не пожар болду дейби. Барып алып, эгерде ошол башка мамлекет немелерине барып айткан буну апелляцию салыш керек. Бүт с говном смешал. Өзү взяточник, казнократ берген мага. Попытка дачи взятки болгон ошондочу. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей алдыда биз окуяны түшүндүрүп бердик. Эмил Жаңгырчиевдин жогорку кеңештен качып кеткени бир коомчулукта угуу жаратты. Анан ошол боюнча түшүндүрмө берген улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев да жогорку кеңешке келип, бул окуя боюнча түшүндүрмө берген 6 күн мурун. Өзүнүн түшүндүрмөсүндө эмне болгон, кандай болгон, анын чек арадан мыйзамсыз өткөнү боюнча айтып келип анан ошо катын көрсөтүп атат да. Ошо катта Эмил Жаңгырчиев Өзбекстандык Крим авторитетке ошо Камчыбек Ташиевдин үстүнөн чара көрүп бериңизди өтүнөбүз, сурайбыз, анткени ал менден 180 000 доллар деп, ошол 180 000 доллардын айласында болуп, ал эми Камчыбек Ташиев бул боюнча эки жанында жүргөн адамдар кармалганын, эмне болгон баарын айтып берди да. Азыр ошол көңүлүңүздөргө ошол фрагментти коюп берсек, андан кийин маегибизди улантабыз. Мына дейт, мени дейт, тигил Камчыбек Кыдыршаевич дейт, артыман доомат кылып жүрүп дейт. 180 000 доллар менден дейт өндүрүп, вымогать этти дейт да. Биз мына ушул кылмыш боюнча 180 000 доллар боюнча атайын иш ачып, мына мындай кылып коеюнчу. 180 000 доллар боюнча атайын иш ачып, мунун ата-энесинен, атасынан бирөөлөр келип, Жаңгырчиевдин атасынан бирөөлөр келип, биздин атыбыздан менин атым дагы айтылган ал жерде. Камчыбек Кыдыршаевичке акча керек болуп атат, 180 000 доллар бересиз деп, атасынан вымогать этип 180 000 доллар алып алышат. Эки бала. Бири Кадамжайлык бала, бири фамилиясы бул жерде жазылып аптыр. Фамилиясы жазылып аптыр. Бири Кадамжайлык бала, бири Сузактык бала. Экөө биригип, тура алар кайсыл бир маалда
шайлоолордо биздин тегерегибизде жүргөн балдар. Биздин атыбыздан барып атасынан $180,000 алып алат. Ошондон кийин биз иш козгоп, тиги эки баланы алып келип камап, $180,000 алып атасына кайтарып бердик. Ошонун негизинде бирөөсү ошол жерде бир бала ким деген? Оразалиев деген бала ошол жерде акыркы $10,000 берип, эртеси күнү уже камактан бошойм дегенде, эртеси менен инсульт болуп, анан кийин больницада көз жумуп кетти. Мына Жамгырчиевдин эсебинен ушул дагы болду. Ушуну бул катка жазып атат тигил Салимбайга. Менден де $180,000 ташыйып ушинтип бумага этип алып алды депчи. Мен аны наоборот кайтарып берип атам ага. Урматтуу көрүүчү, уктуңуздар, бирөөсүн ошо Раматолук Оразалиев деп атат. $10,000 берип, эртеси жүрөктө кармап, ооруканада көз жумду депчи. Анан эки бала деп атпайбы, кадамжайлык депчи. Экинчиси Кожоев Абдуразак байке сизсиз. Биз ушул ишти уккандан бери тактап сизге чыгып аттык. Сиз макул болуп, уруксат болуп келдиңиз. Аңызга рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Эми мынакей ушул иш боюнча түшүндүрүп берсеңиз, ушу $180,000 боюнча түшүндүрүп берсеңиз, кандай болду эле? Камчыбек Ташиев айткандай болду эле негизи? Эми Камчыбек Кыдыршаевич айткан туура эле. Туура эми. Но бул жерде мындай адамча жагы дагы бар да, мен түшүндүрүп берсем бул кандай болду? Ошол түшүнөлү деп атабыз сизден. Айтып берсеңиз баштан булар баштап. эми кантип барышат? Булар Жамгырчиев бул жерде вымогательство деп, анан $180,000 деп жазып барат да тиги жергечи. Деп барганда бул жерде кандай вымогательство? Мен бизди жаңа кармап кеткенде эле вымогательствоны деп бул өзү Жамгырчиев 2 жума жүргөн тиги. Мунун бир туугандары келет. Бул как раз ошол кезде бул 2020 жылы болот. Бул ал кезде Финполициянын зам председатели болгон болот. Жанындагы кишиси Калмуратов Бакытбек деп заместитель руководителя аппарат правительства болот. Биринчи болуп эме за коррупцию ушулар кармалат да. Эмегечи утиный филе менен кармап калышат. Кармап калганда булар киши издеп чыгышат. Ошо бир мен өзүм ата журтта жүргөнмүн. Мурдачы ата журт партиясынан жүрүп, ошо кездерде балдар менен чогуу жүрүп калгам ата журт кесиптештерим мененчи. Жүрүп ошо балдарга чыгат. Булар чыгат дагы бул эми айтып атпайбы кантип вымогательство депчи. Бул жерде бул мен эми азыр эмнеге келдим бул жергечи. Эми чындыгын баары бетим чыккан менинчи. Мен мындайды көргөн эмесмин. Бул Жамгырчиевдин артынан менин бетим менен чыгарып, мынтип прессадан чыгарып, мошенник деп чыгарышкан. Меничи. Эми интернетте караса бар экен, бар экен. Аны билгендердин баары эле мага чалып атышат да, эми кантип бир тиги руководствонун атынан келип силер ушинтип акча алган тубайсыңарбы депчи. Бул ишти өзү негизи Жамгырчиев шоу кылып салат да. Бул жерге кошот, Ташиевди кошуп салат, вымогательствону кошот. Бул какой-то политический шоу кылып, өзүнүн жөнөкөй могу коррупционный бир ишини политический окраска кылам деп туруп ушинтип жазат. Бул на самом деле ушундай. Ошолокта жана филе деп атпайсызбы? Ошол үчүн менен бул камакта болгон болот? Бул камакта болгон болот. Булар өзү негизи ошонун содействиясын алып келет. Мындайча айтканда бул кантип айтса болот? Взятка деп айтса болот да. Бул эме шашпасак, тактап айтсам бул жерде целый эме болот да бир. Эмечи бул жөн келбейт аларчы. Мен муну жөндөн голословно айтып эметкен жерим жок. Булар сотубуз болот. Эми мен аны күнөөнү алам мойнумачы. Мен күнөөнү полный жазасын алдым. 2 ай отурдум мен. 2 ай отурдум мен. 3-үncü эле күнү тергөөчүгө айттым. Эми алганбыз биз. Мен да алып калгам да ошол акчаданчы. Алып калган бир момент болуп айттым, мен күнөөнү алам дедим мойнума. Мен соглашение кол коюп берейин дедим. Эч ким мени эметпей, кыйнабай өзүм соглашение кол коюп бергем. Соглашение признания вины. Мен айттым, бирок мен ушундай последствийде чыккан. Мен $15,000 акча алган болгончу. Мен ошо 15,000 коюп берем деп сүйлөшүлөт да бул. Бул тергөө болуп атат да. Тергөө болуп атат, тергөө мен уже отурам, баягы жерде мен просто шок болгом да. А тиги Камчыбек Кыдыршаев айткан баладан эми не ожидал да булар айткандай мошенничество да эмес эле да биз мындай. И бул 180,000 деп жазып атпайбы? 100,000 уже бизден 1 ай мурун берилген болчу. $80,000 калган болчу. Алар кантип келди эле, эмне деп келди, ошону баштан айтсаңыз, мына түшүнүктүү болсунчу. Адыржып койду. Бул келет, башында чиниси келет, мен көрбөйм мунучу. Булар өздөрү балдар менен сүйлөшөт. Ал убакта сиз ата журтта? Мен ушул могу эме болуп, мага балдар келет. Өзүм кесиптеш ата журт могу азыр Раматылык базы Камчыбек Кыдыршаев адашып айтат, Орзалиев эмес, Мамажанов деген бала болчу, Кумардан. Ошолор менен мен чогуу жүрүп калабыз, могу момент болот эле, как мурдакы эме жардам беришип чогуу эметебиз. Анан бизде өзү билесиңер да, ошол моментте
Эми ата журтта жүргөн көбү билет, Кыргызстандан чала баштайт надо пошло. Тиги иши бул шайлоонун алды, тигиле бул эле депчи. Ошонун арасында бир как посетитель болуп жүргөн экен, мен көрүп калам. Не иштесем ушундай филе деп талант деген тууганы келет муну сүйлөшкөнү. Эмил Жамгырчиевдин. Эми анын показаниясында да бар алчы. Мен кирип келип айтканда бул койчу ажиотажный бир кайдагы болбогон иш деген бир коррупционный иш. Эмнесин угуп атасыңар десем сүйлөшүп отурган экен балдар менен. Чыгып кетем. Алда ошол талант өзү да показаниясында берген. Бизде ошо ставка кылганда кантип жолуктанса бул жакшы, кайсы инсап уруп кетти анын башына. Айтты бул байке бул ажиотаж сүйлөшпөгүл деп чыгып кеткен деп показанияда да бар алчы. Көрсөтмөдө тергөөдө. Анан тергөөдө да чыкты да баягы биз вымогательство жок экенинчи. А жерде айтылат да. Булар бизди ажиотаж кылабыз деп председательди кошот, жанагы от его имени депчи. Ажиотаж кылабыз деп сумманы да чоң айтат да, $180,000 депчи. А биз $100,000 берген элек ужечи. Берилген болчу. Биз эмес уже балдар беришкен болчу, 80 миң калган болчу. Улар сумманы да чоң кылып айтышат да. Кармалганга чейин эле 100 миң берилди эле. Берилген эле уже последствийде чыкты. Мен да ошодо тергөөдө таң калдым да. Тергөөчү как они 180 миң, 100 миң менен билишим боюнча берилген десем, наследствие выйдет деп. Да, чыкты следствиенин өздөрү айтып беришти. Айтып берди. А жерде показаниясы бар. Бүт өзү баштаган эмес, бул жерде Эсениманов Замир деген бар. Ошол эменин эмеси болот. Организатор да, ошол Жамгырчиевдин жездеси болот экен. Ада ушу эмеге окшогон коррупционер. Жамгырчиевдин өзүнө эле окшогон. Эми булар кантип келтирип атышат, что мы вымогали у них деньги. Атасынан деп атпайбы? Атасынан деген сөз. Атасын мен көргөн да эмес, мен ошо 1-2 жолу ошол байкесин көргөм, талантты. Талант келет, анан бир күн бир жума катташат буларчы, суранып, жалдап. Келе берет сиздерге. Жардам бергиле. Жардам бергиле, ушул тиги эчтеке ни при чем ой жаш бала деп эле, чен биз кайсы жардам бере алабыз бизчи мен. Ачык эле сөз да. Ачык бир күн келсем эле акчаны чыштап кеткен болот. $180 миң чыштап кеткен болот да. Эми $180 миң эми кичинекей акча эмес да. Мен да таң калам да. Бул кантип $180 миң? Кимди анан сураштыра баштайм. Башында мен көңүлдө коем, анан ушундай Жамгырчиев, анан тиги бул тиги ошо кездеги жетекчилердин өкүл баласы болуп жүргөн экен. Эми өздөрү билет кимдин өкүл баласы экенин. Ушундай көп схемаларда, көп эмелерде тим эле эметкен бала деп айтышты. Дегенде мен чочуп калдым. Мен эми акмакчылыгым кеткен, мен эмнеге виноватым деп атам мен. Күнөөмдү мен ойлойм, полностью мен эметтим. Айтып атпаймынбы? Канча залакасын көрдүм мына. Мошенник болуп, азыр мен бүгүн окуп алып, жанагы Жамгырчиевдин менин туугандарым бар, досторум бар деп, менин туугандарым, досторум жок экен. Мени мошенник кылып чыгарып койду Жамгырчиев, вымогатель кылыпчы азыр. Бүт руководстволорду кошуп, магачы жаман көрсөтүп элдин баарыначы. Мен эметип салдым. Айтып атпайм, педофилдин бетин жабат. Мен бетимди да жакпай, эметпей, Кожоев Абдыразак деп бүт мен деле бир эме жердин баласымын. Мен атам прокурор болгон бүт өмүр бою. Байкем прокуратура ушу эме тармактарда иштеген. Менин кичине карындашым бизнесмен Турцияда алек кылат. Бизнес кылып азыр биздин Кыргызстандын байрагын көтөрүп жүрөт. Ошо Турцияда Анталия шаарында биздин үй бүлөнүн аттан, өзүнүн үй бүлөсүнөн Кожоев алдагынча памятник коюп берди. Эме Чингиз Айтматовдун консул эмелерди чыгарып, эми аларды чалып айтышын, как дейт да, сен мошенник болуп депчи. Туура мен по статью мошенник болуп калдым. А бул жактын адамгерчилик жагы да бар да. Бул внезапно келип эле жазат. 80 миң калып кеткендечи. 100 миңин мисалы эмне болду? Ошондо 180 калтырып кетти. Бул ошол эмесин сурайт да. Бул эми азыр кантип алып келип атат, что мы вымогали у него ходили. А фактически өздөрү келип берип чыштап кетет да 180 миңди. Мен уже по факту билип калам 180 миң. Эми адамчылык экен, эме экен, жанагы 15 миң менен алып иштетип койгон моментим бар да жердечи. Мен ошого $15,000 15 мен последствийде ошол 15 чыкты. Анан эми мен до конца бул талант деле билет эле, что мен $15,000 алып, мен эми ичилик кетти дедим, 15 миң мен коюп берем дедим ошол жерден. Мен баары эметкен коёюл деп момент болуп, тиги бала өлүп калып атат, ада чыдабай өлүп калды ушунанчы. Анын 2 баласы калды, 2 кызы калды. Жаркырап көз эметип жылтырап аялы калып кетти өзүчү. Ал ушул эмеге чыдабай калды, ал деп сүзүн эмеде жүргөн бала экен. Горкеңеште эксперт болуп, советник болуп иштеп жүргөн экен, ал да кызмат кылып элгечи. Эмесине чыдабай ал өлүп калды. Эмеденчи? Мага тим эле сүйлөшөсүң да эмеден через камера, байкем кандай деп эле эметип атты да күндөчү. Кантип эме депчи. Билбейм дедим, берейли дедим. Берейли да, эми акмакчылык кетти, ладно. Вообще зря связались да бул киши мененчи. Бул мисалы заявление жазбай эле келип сураса деле алмакты ошол 80 миңдечи. Калып кеткен акчасына. Бул жана камактан чыгып келип туруп жазса болот да. Чыгат, бул чыгат дагы чыгып келип туруп жазат.
$180.000 жазат. Жазганда да 180 миң деп жазат. 100-ün алган кайралы. 100-ün алган, уже последствий кийин выяснилось, что алган. Мен башында чөчүп кетип атам да, что бул неге 180 100-ün алган да депчи, бул 180ге бизди груз эткен жатабы депчи. Анын 80-и калган болчу. Бул специально, чтобы баягы ажиотаж кылыш үчүн өзүнүн ишиничи, сумманы көп көрсөтүп, плюс еще председательди кошуп, от его имени депчи, вымогали. Эми как вымогали, если өзү жанагы коррупционный филе менен отурган болсо. Ошону сурап келишкен буларчы. Ошол иште көмөк көрсөтүп бергиле деп. Көмөк көрсөтүп бергиле деп тиги кумар, мен адвокат табып, мен жанагы эмелерин төлөп берем деп чыгат жанагы. Төлөгөнгө эмете алам жардам, бул жанагы штраф төлөйт го. Эми вообще зря связались болот да муну менен. Мен булар как булар нам преподнесли, бизди мошенник кылып салып атпайбы? Жазганы да ошентип жазып атышат да. Вот вымогательство мошенническим путем депчи. Атабыздан бара алган да. Тиги кишинин атынан келишкен депчи. Биз келип, мен айтып атпайм аны. Мунун баары мен азыр голословный эмес, бул следствиеден чыккан. Ким келген, качан келген, кимге берген, мен ошондо айттым, талант дедим кийин күйүпчү. Уже сот келди, башында бул дегенде макул, мен айттым, талант мен өзүм алыппын, мен акмакчылык кетип ошол акчаны коюп коеюн, мен сен обратно жазып берем деди. Макул дейбиз да, андан кийин келгенде эле уже мен СИЗОдон чыктым, сотко барды, анан ошентип эле жүргөмүн да. Орто жолдон бир 30-40 миң жок болуп атат да, бере баштагандачы. Мен айттым, сен меня не колыши, ты попал, ты. Мага жүктөп койду да. Мен макул аны төлөп бердим. Менчи мына 2 ай отурдум мен. 5 балам бар, несовершеннолетний. Мен ойлойм, мен ушул күнөөм мен виноватмын. Мен виноват эмес, мен ушул ишке аралашып болгон үчүн виноват. Мен күнөөмдү полностью жанагы жазамды алдым деп ойлойм да. 2 ай отурдум, аялым өзү калып кетти балдарым менен. 5 балам, мен баары несовершеннолетний балдарым. Эми жакшы байкем бар экен, байкем келип жардам берип турду. 1 жыл сот болду, 1,5 жыл. Сот билесиңер өзүңөр, адвокат нанимать этиш керек. Адвокатка акча төлөп туруш керек. Мен бизнесим баары токтоду. Өзүм күзөт агентством бар эле, объекттерди эметет элем. Азыр несолидно деп туруп эле эметип салат экен да. Өзүм мен Ош ресурста обл администрация директор болуп иштегем, генеральный директор болуп. Могу УКМКнын альфа ардагерлеринин коомунун аткаруучу директор болуп иштеген, мен азыр эмелерди көтөрүп алып келдим го, өзүм дипломдорум бар, УКМКдан берилген, ардагерлердин эмесинен Ошки событияга эметкен үчүн дипломдорум бар. Эми алды дагы мени мошенник кылды. Бир тройном, четверном размере төлөп бердим мен. Азыр акчасын. Калган жагы 80 миңди сиз төлөдүңүзбү ошондо? Жок, 80 миң эмес, Оразалиев деп айтып атпайбы? 10 миң төлөп ал казалып калды. Жок, ал Мамажанов казалып калды, Оразалиев тирүү. Эми ал байкуш бала 20 миң ал төлөптүр. 20 миң алган экен, ошол жактан чыгып калды. Мен билчи да эмесмин. Анан 20 миң ал төлөдү, жанагы өлгөн бала 10 миң төлөдү. 50 миң алып кетип атпайбы? Эми ал мен мынтиң сотко барып акция менен экөөңөргө бөлүнөт дедим. Бири өлдү, бир эме кто там Николай. Эми ал баладан эми ал байкуш араң таап бериптир 20 миңчи. Анан бул жердин интересный факты болгону, эми ал коркот, конечно. Буга Эсенаманов төлөп бериптир 20 миңди. Мен айттым, кайдан таптың? Араң жүргөн бала да өзү актер бала. Мындай творчество менен эметип эле жүргөн бала. Удивление болду да. Сен анын акырын айтпай жүрөм, алар экөө Эсенаманов экөө экен. Бул жерде Эсенаманов эме болот, гарант болуп туруп берет. Ал несине гарант болуп турат түшүнбөйм да менчи. Могул иштеби, Жамбылчивдин гарант болгон бизге Эсенаманов келген. Ал плюс показания берген сотто. Если мен голословный болуш үчүн аны сотко чакырышкан. Бул соттан кийин эмнеси кызык, сотто айтып берген. Вы зачем им давали такую сумму денег десе, для решения вопроса Жамгырчиева Халмуратова деп жүрөт сотточу. Эгерде сотто показанияларды көтөрсө, айтып атат алчы. Там мошенническим же болсом там вымогать этого берген эмес, ал айтып атат, показания турат ал кишиненчи. Мы давали для решения вопроса деп. Аны еще уяткка мен атайын адвокат, мабучу других людей не нашли, что ли? Ал киши депутат болгон экен, министр болгон экен. Эсенаманов. Башка киши таппай калдыңарбы десе, унчукпайт. Тиги Нурланды көрсөтөт да, мага беришкен эмес да булар. Мен талантка да айткам, талант башында. Ты мне что давал деньги дедим. Ты со мной разговаривай, мен просто билбестен жанагы жерден аралашып кеткем да. Эми жазасын көрдүм мен деле. Жазасын бүгүнкү күнгө чейин көрүп атам. Мен жанагы акча мен үчүн чоң сумма. Мен бүт карыз алгам төлөп берип атам азырчы ошонун баарынчы. Азыр күндө эле төлөп. Азыр күндө эле төлөп атам менчи. Эми ладно, ал мен өзүм винам үчүн. Мен азыр неге эметип атам? Бул акмактын эмесинин карасаңар, башка чет өлкөнүн эмесине жаловаться этип барып биздин кишилерге тиги анан кайсы бети менен жана эмеден секирет. Бул не? Азыр эртең айтып берем дептир. Мен эмем кайнайт да, эртең эмнени айтып берет бул не? Пожар болду дейби. Качып аттым эле ошого деп айтып береби. Мындай биз
чындыкты издеп качтым. Бул кайсы чындыкты айтат экен? Жанагы коррупционный жанагы ошончо акча бул эмнеге сурабайт? Чиновник эч кайсы жерде бизнес кылбаган, только чиновник иштеген кишиде $180,000 эмнеге? Бул анан бул юридический казус да, бир нерсеге мен таң калдым. Эми бул болот дейт мындайчы. Биз Первомайский сотто сот болдук да. Первомайский сотто сот болуп атты, биздин сот болуп атты. И Первомайский сотто Жамгырчиевдин соту болуп атты. Жамгырчиевдин соту по окорочкам, и биздин сот по даче денег для развода этого дела по окорочкам. Карасаңар кызык, Мен ойлоп койдум да, анан айттым, бизде где-то юридический казус деп коет дедим муну. Эки сот жүрүп атты да одновременно. Мисалыгачы, мен таң калып атам. Мен бул мына взятка берип аткан киши оправдация этип чыкты, мандатты алды. Депутат болду. Эмеден секирип атат. Эми азыр обвинять этип кайдагы жалганды сүйлөп атат. Вымогательство $180,000 депчи. Жалган бул следствиеден чыкты го жалган экен, что 100,000 берилген, что вымогательство жок, что өздөрү алып келип берген акчаны. Чыкты да следствиеден булчу. Бүт. Может руководствого туура эмесирээк маалымат. Камшек Ташиевди айтып атпайбы? Менин атымды аталган бул жерде депчи. Мен айланып жүргөн балдар депчи. Бул бирок эч кандай аталган эмес, эч болгон эмес. Даже следствиеде ал жерде кийин атынан келишкен, мынча акча бер дешкен жок да. Да, биз бергенбиз. Өз апарып бергенбиз. Ошондой бүт следствиеде даже сотто жана Эсенаманов мен айтпайм, мен соттолуп атсам, конечно, заинтересован басың баягы эмне деп атат, кантип атат, туурабы? Мен чакырдым Эсенамановду ошондон кийин. Мен даже акча жоголуп кеткенде, кантип жоголуп кетти? Жок да, биз билесиң, канча мен айттым, коюп берели баарыбыз дедим. $30,000 жок. 35,000. Мен ошо Нурланга Нурлан тарына берсин ал. Жашоодо. Мен тиги байке менен жүрөт элем дейт да мага. Мен айттым, сен байкең алды, кимиң алдың деп ошо винаны кое баштадым. Мен билбейм депчи. Билбейм дедим. Мен лично аган эмесмин дедим. Наследстводо дагы чыгат депчи. Экөөбүз бөлөлү дейт. Кантип бөлөбүз дедим. Бул оңой. Бөлөбүз деген мен ал балада жок да акча, мен билем ал. Творчество менен жүргөн. А мен даже удивляюсь деп атпайм, $20,000 каяктан таап алып төлөдү десем Эсенаманов берди дейт. Ин айтат аны бир жылдан жакында айтты. Какой bunun интереси бар буга акча берип коюш, чтобы тиги казды жабыш. Эсенамановду отпайсызбы? Мурда чиновник болгон, депутат болгон. Чиновник болгон бул киши келбей койду. Мен чалдым бир экем, сүйлөшөлү, сиз гарантпы бул эмне кылганы, бул иниңиз эмнеге заявление жазат деп айтайын, эми претензиямды айтайын дедим, мындай. Не по закону, мындай чисто кыргызча жанагы как жазып, эмнеге жазат сразу деп сұрансым, келбей койду. Мен Жамгырчиевке деле немеден СИЗОдон чыккандан кийин эметкем, мындай эркекче туруп алып. Себеби мындайда бул өзү бирде келген жок, постоянно талант представитель болуп келет эле. Байкесиби? Байкеси. Бул мен бир-эки жолу ошо талант алсам, эмнеге жолугат дейт сен менен. Эми азыр конечно, убакыт өтүп кетти, мен чыга албай кайнагам. Кайнап чыккан могу эмеси бар экен го, отели бир жерде бар экен го. Чыгып сүйлөшөйүн деп эле мындай злой болуп бир барганмын. Барсам охранасы чыгып, тиги бул ал жок, бул жок да, ладно деп койгом, ладно. Прям кайнайсың да, мен убакыт өтүп кетти. Конечно, кайнагам. Баягыдай кылып чыгарып атса, тиги кишилердин көзүнчө подставить этип атса, бүт кылган мээнетин баарын эми заматта киргизип салып атса, эмен мен айтып атпайм, ал эмес менин жээним, мына менин карындашым бизнес өлүп алектенген карындашымдын баласынын кимону бүтүп келген. Могу жерге эми миткемиге кирген болчу. Ал бала эми карындашым көөсү жок, биздин колдо чоңойгон, биздин фамилияда Кожоев деп, Абдикаримов деп ал биздин. Уялып чыгып кетти. Чиновниктердин арасында уят болот экен, это твой отец деп сураптыр да бир экөөсү. Жана мошенник деп жүргөн депчи. Фамилиядан окуп. Фамилия биз аты айтпайм, биздин колубузда чоңойгон биздин фамилияда эметкен. Айттым, как я. Эми ушундай алак колго келишине жана Эмил Жамгырчиевдин 180,000 деп арыз жазганы себеп болуп атат. Себеп болот ошон. Би жалган жазып атат да булчу. 100 берилген, 80 следствиеден чыкты да, мен аны эмнеге азыр коркпой сизге маалымат берип атамын. Себеби бул следствиеде бар, сотто бар. Эми мен өзүмдүн күнөөмө жазамды көрдүм менчи. Бул деле көрсүн өзүнүн күнөөсүнө. Эмнеге бул? Кандай дооматыңыз болду мисалы? Доомат эми мен азыр менден сураса, мен ага даярмын показания бергенге. Бизге булар эми мындай айтып атпайм, юридический булар эми мен должностной лицо эмесмин, но дача взяткиге эметкенде склонение кылган да булар, мындайча айтканда. Тиги балдардычы могу акчаны киргизип бирөөгө берип, бизди куткаргыла деген болгон да. Туурабы? Ошентип берилген да бул акча. Келип эле Жамгырчиевди жөн эле атасың эле бербесең, 90-жылдагыдай кылып ким алат азыр, антип эч ким бербейт да акчаны. Туурабы? Булар өздөрү жалдырап келип берип атса. Ал жерге сиздин түз ал акчаны бергенде көргөн эмессиз? Мен көргөн эмес, мен аны билет, следствиеден да чыкты алчы. Эми азыр мен өзүмдү актаганы келген жокмун.
Мен да винам бар, мен аралашып калганмын, мен НИТО балдар менен связался, это вина есть моя в этом. Бар эми мен ага жазамды көрдүм, азыр күнгө чейин көрүп атам деп атпайм, мен кантип айтам, аралашып калгам менчи. Но эми бул жерде адамча жагы да бар да. Бул эми өзүнүн эмесин ишини политический ажиотаж кылам, же эмне кылам деп сумманы көп кылып айтат. И Ташиевди кошот бул жергечи. Андай болсо Джо Байденди да кошуп койбойбу? Ада бар болчу депчи. Ошонун командасы. Анын ошол катта көрсөтүп атат да. Ол заявлениясында жазып жазган да заявлениядачы. Тым эле обидно болуп кеткен да. Мына мисалга бизге азыр жакшы алганыбыз эле туруп калды да. Мисалы вымогательство статья болгон жок да. Хотя коюп аткан башында вымогательство болуп кетип атканбыз да бизче. Эми ал ошентип жазып берген да. Келип мени вымогать этип коркутуп ушинтип жазып берген алчы. Бул жерде эч ошибка жок. Анын эмеси алчы. Это доводы Джамгырчиева. Мына последствию по суду вымогательство жок, акча эмеге берилген жанагы өздөрүнүн СИЗОдон чыгышына берилген. Тем более бул карасаңар эми мындай биздин кыргызча түшүндүргөндө чыгып алып туруп берип атпайбы? Чыгып туруп бизге жазат, бизди киргизет кийин артынан. Бир сотто эки эме процесс болду. Бир сотто чөзүмүшүнө мен ойлоп коем, күлөм да мен ошондо да бир эметейин дедим. Эми не время бул дем, как эми жаның кайнайт да мени мошенник болсо бир айтайын дедим. Мен да бир как так бул мына. Мени бизди соттоп атат за дачу баягы деньги, соттон да чыгып атат, баягылар айтып атат, да давай деп. Тиги жактан болуп атат сот, по филе болуп атат. Ал алган филе. Жана булар еще ал филени мындай болот да, мен эметсе айтсамчы, тоже ал жер эмеси да, Жамгырчиевдин эмеси да, бул карасаңар подлыйлыгы да. Булар филени кармайт, баланы акчасын алат, еще камайт, еще баягы филени сатып беришет. Эми мен жанагы ани кантип азыр эметип чыгып кетишти. Но өздөрүнүн эмеси го, но мага ошентип айтып келишкен да. Ушундай болгон ал жумуш. Ушундай ал вообще сасык болбогон бул. Тройной кылат да, акчасын да ал, тигин да камай, филесин алып коюшат. Баягы болгончу ал өздөрү сатып ийишет. Коррупционер бул балачы. Азыр кайсы бети менен бул мандат алып алып, ушунча элди карап 7 миллион киши көрдү, мунучу. Билбейм мен. Мындай нормальный адам мандатын тапшырып эле көтүнү кысып эле ошо кайсы жактан болот, ошо малыны карап эле жүрүш керек да булчу. Азыр отурганда уят болду деп атасыздар. Ошону айтып атам да, азыр эмнеси этаждан секирип, качып, эми бул андан көрө эми болбойбу, спринтер жанакы. Жакшы чуркайт экен, депутат болгондон кийин уят да бул. Мына биз деле болгон чындыкты издеп качтым дейт. Чындыкты издеп барганбыз биз деле жогорку кеңешке. Чакырган биз деле укугундукка эметкен, баргам, чакырганда барганмын жөн УКМКга. Мына мен ушун мен экинчи жолу барышым да, бир жолу ошол бир кездерде тоже эми болуп чакырып барып жүргөн УКМКга, мына экинчи жолу качпай эле эми өлтүрбөйт го, эми отурасың. Могу иш боюнча чакырган да, э? Могу иш боюнча, эми бул иш боюнча бизди кармап кетишкен. Бул, конечно, ошентип страшный кылып заявленияны жазып атса, любой кишинин жини келет да. Бул айтпаймынбы, бизди каралатып, тиги жактан да биздин жана партийный эме жазганда караланып кетебиз биз, элге эметип чыгып атабыз мынтипчи. Иштин өзүнүн негизгиси бул түшүнбөгөн киши ошентип экен да, эмнеге берген, жөн эле барып кантип алып коесуң десең, өз берген немеси. Бул по следствию, по делу, по соттон бүт эмесинен эме өзүнүн эмеси. Баягы суроо болот да, көрүүчүлөрдөчү, сиз эми ушундай убакта атайлып, колдонуп, дагы Жамгырчиев жаман көрсөтүү максатына чыгып атасызбы деген да суроо болушу мүмкүн да. Жок. Эми аны ким кантип түшүнө берсин, мен деле адаммын. Мен башында деле айткам, мен биз мусулманбызга мындай кечирип коюш керек деген сөз бар го. Мага да ичимде обида бар да. Бул мага аябай залака кылды. Да, по закону мен не прав, но адамча бул аябай залака кылды да магачы. Бул эч ким муну айтпайм, мошенник болуп кидать этейин, же эметейин деген ой жок болчу да. Эми биздин эмес 100 миңди алган, бул какой-то өзүнүн политический оюнун кылган да. Себеби сумманы көп кылып айтса, дагы бир жолу айтып кетейин, жанагы руководствону кошуп кетсе, может мага плюс дивиденд да, буга фактически это просто өзүнүн коррупционный иши да. Филе боюнча. Филе боюнча. Ошого жооп берсин деп атам да, мен взятка берген да. Мен даярмын показания бергенге. Бул деле мага окшоп эмесин көрсүн деп атам да. Залакасына. Мен көрүп атам бүгүнкү күнгө чейин. Эми мен улам эле ыйлай бербейин, тинтип мага неприятно да, мен айтпайм 5 балам бар, мен бирдемке көтөрүп барыштын ордуна жарым акчаны ошо карыз берем, жарымына үйгө алып барамын. Обидно болуп кетет да кездечи. Эми ладно, сам виноват деп коем, ладно.
баш аман, зато жүрөбүз Кудайга шүгүр депчи. А бул бала эми мен деле Кыргызстандын патриотумун. 2010 жылы мен 7000 грамоталарымды алып келдим. Мен ардагер ошо Альфанын ардагерлеринин грамоталары бар, обл администрациянын ошондой эметке. Мен барып туруп бергеним 70 бала. Мен автомат менен роликтеримди көтөрүп келдим. Көп жерден грамота, диплом алгам ошо уста иштеп жүргөндө. 70-тен 100дөн бала Кадамжай районунан жөнөтүлүп лагерге, отдыхка, бекер жылына. Карындашым эми ушунун баарын мени с говном смешал. Булчу азырчы мен айтпайм, сүрөттөрүмдү чыгарып мени. Мага аябай обидно. Мен хочу пусть бул да отвечать этсин. Кече айтып атпайм, окуп алып, мен жин келген, менин туугандарым бар, мени уят кыласың. Муну эч ким уят кылган жок, бул өзүнө өзү уят кылды. Аз деле коом чындыкты билсин да. Бул неге берген акчаны, кантиген, руководство да билсин неге берген акчаны. Чындык ачыкка чыксын. Чындык ачыкка чыксын, пускай тоже к нему тоже меры принимают. Мен виноват, мен виноват эмесмин деген жок. Мен өзүмдүн жазамды мен өзүм көрдүм. Акчасын төлөп бердим, отурдум, 1 жыл, 1,5 жыл сотто жүрдүм, азыр күнгө чейин залакасын көрүп атам, я сам виноват дейм. И Жамгырчиев в этом. Что перевернул бар жок, мындай да, мындай кылып айлантырып салганда бар жоктучу булчу. Переиграть этипчи бүт. Анан жагы азыркы Камчыбек Ташиевди дагы ошонун баарын кошуп жиберген бул ишке. Кошкон бул айтып атпайм, политический окрас хотел себя жанагы куугунтукка калдым деген өзүнүн коррупционный ишини куугунтукка калдым дейт дагы. Ташиевди кошот, 180 миңди жазат. Айтып атпайм, последствий чыккан барычы. Следствиеде чыккан, что 100 миң башында берилген, мен деле отказ кылган жокмун, алып акмакчылык кетти, соглашениени жаздым мен тергөөчү. Акчасын баарын коюп бердиңер. Мурда эле 100 миңи берилген, Мурда эле 100 миң берилген, эми ажакты подставить этсе кантип бербейсиң? Аны биз бербей коебуз деп жана мошенник деп бербей качып жүргөндөрдү айтат да, мен неге кайнаймын? Биз алган 100 миңини 80 миң деле келип сразу заявление бул ким салып кетти эле 100 миңи? Талант алып кеткен. Мен ошондо Агасы эле кайра алып кетти эле. Мен ошибка кылып ошондо мен да кошо барып калганмын да, ошибка кылып. Башында мен сүйлөшчү эмесмин. Ошо кайра берип атканда чогуу барып калгансыз. Мен чогуу барып калгам. Мен эми мындай эле тигилер жаш балдар эле. Мени байке сүйлөшүңүзчү деп барып, мен да анан тигилерден алып калгам да мен ошо. Раматлык болуп кеткен баладан алган элем 15 миңчи. Ал өлөлөк деле чыккан ал бүт слез. Кийин мен да тергөөчүм айткам, ал билесиңби, сен 15 миң сиздики чыккан. Мен 15 миң алып калганымдан байке сүйлөшүп коюңузчу деген. Мен баягы мен түшүнгөндөн кийин мен кийин талантка да айткам, талант жанагы Жамгырчиевке представитель болуп келген. Башында эле мен сүйлөшпөпсүңөр депчи. Ал мен сүйлөшкөн эмес да аларчы. Мен токтотот элем деп элечи бүт эменичи. Келгенде мен баягындай эметем, бергиле анда дейм балдар, эми как аксакал катарлар да 100 беришет. Это при мне было. Ошондо күбөлөр болуп турса дагы арызга кошуп жүрөт. Кошуп жүрөт бул, кошуп жүрөт. Кошот бул, айтып атпаймынбы, что бул сумма көбүрөөк болсун, мындай ажиотаж болсун деп. Сумма көбүрөөк, анан сиз айтыңыз боюнча саясий өңүт. Что саясий өңүт кылам дейт дагы өзүнүн жанагы страдалец за правду кылып коем деген да, бул чындык, эмне чындыгы бар экен бул баланын мен түшүнбөйм бул. Эмне чындыкты айта алат экен бул бала. Мен бул баланы мен эми голословно айтпайын, билишим боюнча бул эч только өкмөт ишиде иштеп отуруп эле мынча акчаны кылып, мынтип жөн эле 180 миң доллар келип тарс этип таштап койгон го мен. Бул тем более мен сурасам мага мынтип айтышкан. Вообще 500 обещает депчи. 500 берем деп атат, 180 пока задаток депчи. Оңой акча эмес 180. Эмне десем бул Эсениманов эме болуп атат деди, гарант. Ал эмнесине гарант экенин десем мага мынтип айтты тиги балачы. Эсенимановда доляда дедим. Ошого мен ошо 30 миңди ошого эметкемин да, мен ошого күйүп мен баары мен көрсө деле билет мен. Буга 2 жыл мурун ошону доголо баргам мен. Как кана 30 миң кайда жоголду? Мен түшүп мен төлөйм аны деп доголо баргам мен. Сен мен жолукпай калдым. Гарант болгон үчүн 30 миңди Эсениманов алган деп атат, туура түшүнүп атам. Мен ошентип түшүнгөнмүн да, жоголуп кеткен да 30 миңчи. Бала 180-30 жоголуп кеткен. 30 жоголуп кетет. Мен мойнума түшүп калып атпай алчы. Эми мындайча айтканда эми бириң менен бириң сүйлөшө баштайсың, эми коёйлу ордуга дейм менчи деп эле анан тиги тактап келгенде чыкпай калып атат да. Мен мага эмне болуп керек болуп калып алган элем, мен бирок мындай толком түшүнбөй эле алып уже алгандан кийин эле түшүнгөм да эми. Ошибка кеткен, мен аны не отрицаю, мен ошого вообще эле бекер акчаны да тийбей эметпей, плюс мен бизди тиги айтып атпайм мындай чоң окрас кылам деп баягыдай кылып жазып салат, бул аябай шоу кылып салат. Өз негизи мындайча айтканда гражданский деле иште мен бербейм деп эч ким айткан да эмес ага. Качкан да эмес. Вымогать эткен эмес муну. Булар какой-то политический игра, может быть,
тиги кишилерди жаман көрсөтөбүз деген моун балдар ушундай депчи. Мен азыр менин маалыматым боюнча бул азыр мага бирдемке көтөрүп алыптыр. Бул кара эле тигиле бул эле депчи меничи. Мен ошого да каралар менен байланышып, мен ошо айтып атпайм. Мен атам прокурор болсо, мен семьям эмелер болсо, өз мына альфа коомунун ардагерлеринде иштеп жүрсөм, мен аларга тиешем деле жок да. Мен медальдарым бар, эмеден алган, коомдордон алганчы, мен өзүм ишим кылып жүргөн иштерим үчүн. Мен жаштар кыймылынын президенти болуп жүрдүм көп жыл, көп спонсорский турнир өткөргөнбүз. Ушунун баарын эмеге чыгарып салды да азыр. Эмилчи. Мени каралап отуруп, мен жашырып мен эмесинен дейинсең жанагы сүрөтүндө айтып атпаймынбы? Ай жаман обидно болду мага ошондочу. О интернетте фамилия аты жаңыңыз жазса эле чыгып кетти. Эмем жанагы сүрөтүм менен неприятно да. Балдар мектепке барат дейт. 2 айча жүрдүм. Мен 20 жылдан бери көтөрөм могу телефондучу. Канча Мегаком Ошко ачылгандан бери ошо номерларда жүрөм. Мен эч кимден качпайм мен. Азыр да айтып атышат мага, азыр мону бергенде сен дейт, Жамгырчиев, Эсенамановдордон коркпойсуңбу депчи. Эмнесинен коркойм мен? Ошону сурайын деп аткам, сизге кайра арыз жазышып, жалган Жок, эмне деп жазышылат? Акчасын мен кайтарып бердим. Мен клевета дейин десе, по делу там стоит, что они давали акчаны, чтобы ишин решать этиш үчүн. Дагы эмне деп берише алат мага? Акчасын бердим, мен өзүм жазамды көрдүм, азыр күнгө чейин көрүп атам. Пробационный срокко калганмын, шаардан чыкпаймын. Барып атамын, 1 айда 2 жолу барамын. Өзүмдүн күнөөм үчүн ошого аралашып койгон үчүн мен ойлойм, мен не сполна, мен еще жанагы алган акчамды тройной четверной кылып төлөп бердим. Мен өзүм ошибкам үчүн мен ойлойм, мен да эмемди алдым мен деп ойлойм да. А бул эмнеге албайт? Бул эмнеге ушинтип элди тоноп жеп жүрө берет экен? Еще депутат болуп кетти булчу азыр. Мандатты алды, депутат болду. А бул эртең анда менден жаш бала экен, эртең мен балдарым, мен Кыргызстанды ушундайлар башкарабы, эртең мыйзамды ушундай балдар чыгарабы? Ушуга окшогон эмелер. Тиги чал, тиги Эсенаманов эмне кылган, мясокомбинат бирдемкелерди алып алып жата бербейби алда? Эмне кылат, гарант болду, эмне кылат моундай ыплас иштерге аралашып? Отура бербейби үйүндө эле, аксакал киши экен алчы, 70ке кирип калган. Акчасын эле мор экен. А мен эмнеге корком аларданчы? Мен алардай урдаган акчам жок, мен бала чакам бар менин. Өзүмдүн намысым бар менинчи. Мен акчам алардай жок, урдап алган, эметип алган. Ошол качып жүрөт, акчасын алдырып койгом деп коркупчу тиги. Эмил. Бүт урдап алган элдин акчасынычы. Бетине айтам мен анычы. Иплас. Мен мына кайсы эмеге келтирип койду мына 3-4 жылдын ичинде. Бизнесим токтоду, бар жогум токтоду, мен мошенник ошибка кеттим, но мунчалык эметпеш керек эле да, бул сүйлөшөт бизечи кыргыздарда чакырып алыпчы. Эмне болду, байкем, эмне мондай. Ме дейт го, мен тигилер чакырып коюп кой дебеймби? Фактически ошондой эле болду мына. Билишет го тергөөдө, мен 15 коюп калганын коюп койгула дедим. Коюп беришти. Акчаны. Айтпай эле коюн, ким алган болсо, коюшту. Жетпей калган сиз үстөн коштуңуз. Калганын мен өзүм бердим. Мага зачем это нужно, да? Бизнесим да токтоду, бар жогум токтоду, бүттү, эч ким отношенияда не болуп калат экен да. Кантип эле барып эле бирөөдөн акча алып мен ишим мурда катышып жүргөн бар эле башкача карап. Башкача карап эми, мага зачем айтпам. Ал эмес мен МИДте стажировка өтүп аткан, мен жээним чыгып кетип барса жумуштанчы. Тууган урукта да. Тууган урукта эми конечно да бул 50-ге кирип мен канчасы айтты 50-ге бул эмне кылганым, кантип депчи барып эле бирөөдүн акчасын алып алдым, кантип бирөөдүн атын сатып жатам, тиги бул деп. Злодей кылып көрсөтүп койгон. Бул өзүнүн имиджин көтөрөм деп көтөргөн да. Мунун баарынычы. Мен муну голословно дагы бир жолу айткан, голословно айткан жерим жок. Мунун баарысы тергөөдө да, соттун показания өздөрү кантип алып келген, кимге берген, жүрөт бүтчү. Эмнесинен корком? Булар азыр эмне клевета деп береби мага? Эмне деп берише алат? Башка эмне кылышат? Билем мен акчасы көп экен, эмне кылат эми, билгенин кылып алсын. Но мен чындыгы өзүмдүн эмемди айтып коюшум керек. И мен экинчиден сураганым, мен бул баланы жөн калтырбаш керек мунучу. Иплас бул бала. Бизде ошентип коет кыргыздарда. Так кээ бирөө может быть восхищается, там акчасы көп экен, красавчик экен, аты бар экен деп. Наоборот, мен омерзение вызывает менде мындай балдарчы. Муну мен эркекче айтып атам. Болбойт. Мен даярмын показания берип, если ушул иш эгерде эметсечи,
мен бербесем деле бүт соттойм деп турат булар. Алып келип беришкен бизге акчаны взятку, попытка взятки, дачи взятки болгондо булардыкычы. Болбой калганда жазып чыгышкан. Еще жазып бүт кошуп, каша кылып, политический окраска кылышып мунучу. Акчаны сумманы көп кылып, тиги председательге чейин кошуп бүт. Чогуу жүргөн адамдардын арасынан да уят да. Мен ошо ата журт мен деле жүрүп калгам. Алар да мынтип карайт да. Бул энең дурайын бул акырын барып акча уруп коет экен депчи. Туурабы? А жерде тем более уже не то что конченныйсың да бир жаман адамсың. Мен айтып атпайм, мен 50-ге кирдим мен. 50 мен коркпойм ал Жамгырчиев Эсен Амановтарданчы. Ал ким алар? Казнократтар. Мен аларда эмелерден, мен эмеле ошол кантип бети жок келип алып еще бул плюс оправдался, плюс мандат получил, плюс сейчас сидит еще азыр не оправдание кылат экен бул азыр эртең айтып берем деп атыптыр го. Не пожар болду дейби. Пожар болсо тиги эмен биринчи аялдарды чыштабайбы? Жана спасать этпейби. Туурабы? Не оправдание жок буга. Эркек эмес. Видеолор деле чыкты го жана. Ооба. Барып алып, эгерде ошол башка мамлекет немелерине барып айткан болсо, вообще атып салыш керек да. Бул жогорку кеңештин бланктары менен, кагаздары менен, печаттары менен башка өлкөнүн еще ладно эме бир кайдагы бир авторитеттүү мамлекетине сүрөп алып турган. Эми намус мен деле ошого отурдум, карадым, силер чалып калдыңыздар. Кечеги сөзүнү мен семьям бар, мен азыр эстеп да кайнап кетип атпайм. Мен деле семьям бар, мен деле эмем бар. Дос, жоро долдошум бар. Бүт с говном смешал. Өзү взяточник, казнократ берген мага. Попытка дачи взятки болгон ошондочу. Сизге эмес ошо чыштап кеткенине келишип, Мен чыштап кеткен по фактум бар. Чыштап кеткен мен лично алган эмесмин. Туура, но по делу ясно да бул попытка. Көргөнмүн мен 180 миңди. Надо будет показаниясын да берем мен агачы ал балага. Жазасын ал да көрсүн да. Келип алып бул жерден кутулуп чыгып кеткен аз келген а жерге барып жалап кылып барып. Эми кыскача айтсам ошол. Да, кошумча алымчаңыз барбы? Соңунда кайрылуу болсо балким коомчулукка көптөр ойлоп жүрүп өзүңүз айткандайчы, могу басса эле актив пресстин башка жактын маалыматтары жүрүп атат, чыгып элечи, жайнап элечи, анан балким кайрылууңуз болот чыгар. Мен кайрылым айтарым ошол, мен айткан эле айтып атпайм, күнөөм бар, мен жок деген жокмун мен. Же бирөөдү өзүм эмемде виноват дейм. Бул жерде көптөн көп өзүм күнөөм бар, Жамгырчиевдин туура эмес эмелери да булчу. Мен дагы айтып кетейин, ошол кайнаткан эле ошол болуп атпайбы? Мен деле патриотмун, Кыргызстан жанагы эмелери, движениялар менен ошо коомчулук билсин кандай болгон, кантип берилген акча. Бул фактически мына Кудайга ишенебиз го, барыбыз бир 2 жума келген. Тигемегечи. Акчасын аягындап келип чыштап кеткен. Мен удивление болгон да, дагы бир жолу айтып коеюн. Мен ушунчага чейин жүрүп 180 миң доллардан жөн чыштап кеткен кишини көрө элекмин да. Акча бул балага жөн эле эме болуп калган экен да. Ужечи. Не каждый рискнет да. Мен даже күлгөм тиги артисткечи. Алып кетип калбай белең депчи кийинчи. Пошел он этот казнократ депчи. Не келдиң бизге деп. Это факт айтканмын ошончо. Күйгөндөн эмне сен кызык бала экенсиң дедим. Же үйүң жок, же эмең жок, алып кетип калбай белең дедим. Мен эми кайрылуум ошол азыркы чындык кандай экенин билинсин деп атабыз. Чындык билинсин, анан руководствону азыр күрөшүп атат го. Ушундай коррупционерлер менен колдоп, ушу Жамгырчиевди карап берсе жакшы болот эле мындай. Акыйкатчылык менен эле карап берсечи, мен аны сураган жерим жок. Мага бирөөгө жаманчылыкты каалапчы, мен ага окшопчу. Мына мен ал эмне кантип ойлогон жок, айтып атпаймынбы, бир семьяны атасы калтырып койду бул балачы. Семьяны ойноп жүрөт азырчы. 2 кыз жалдырап калып кетти, кичинекей кыз. Ушундайнанчы. Мен деле көп эмеге киргизип койду. Мен үчүн 50 миң, 60 миң доллар сумма мен күчтүү деле андай бизнесмен эмесмин да. Төлөп бердим, бирок мен өзүм виноват иштеп төлөп бердим, ладно, ашыгы менен. Кыйнап койду. Аны өзүн жездес экөөм не кылышкан өздөрү билет. Может, там были взяты эти деньги. Булар анан мен оюм, булар, может быть, эми азыр айткым келген жок, политическийге кирип кетпейин деп атам, булар просто это специально кылышып атканда, ошо кимди жазган ошо кишиге подножка кылабыз деп кылып аткандыр, может деген ой да эми. Ошондой ой. Абдыразак байке, рахмат.
сізге келдіңіз, мақұл бар, чындыкты айтып беріп атасыз. Бұл иш аябай база коомчулукта резонанс болуп турат. Анан биз журналисттербиз, мыйзам бар, экинчи тарап деген бар. Эмил Жамгырчиевке да биз чыгып ушул иш боюнча сурайлы. Алардын аянында чындыгын угалы. Анан буну кандай болсо ошондой коомчулукка чыгарып беребиз. Сизге ырайчылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биздин да бир катар суроолорубуз ошол депутат Эмил Жамгырчиевке да болот. Эгер ал кишинин азыр чалып аракет кылабыз, алганга жооп берсе абдан жакшы. Эгер ушул өңүттөн жооп бербемсе, албетте өз эрке. Бирок биз чалып ал кишинин да оюн алганга аракет кылабыз.